Апасы жокто өспүрүм кызын зордуктаган өгөй ата өмүр бою эркинен ажыратылды. Ысык көл райондук соту 28 мартта зордуктоого шектелип кармалган адамга карата чечим чыгарды. Маалым болгондой, шектүү жаранга прокурор тарабынан 2 эпизод боюнча айып тагылган. Ысык көл районунун прокурору сот залында соттолуучуну өмүр бою эркинен ажыратууну суранды. Ал белгилегендей, айыпталуучу өспүрүм кызга олуттуу моралдык жана психикалык зыян келтирген. Анын күнөөсү толугу менен далилденген. Ага жабырлануучунун көрсөтмөсү далил боло алат. Ушул жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдар боюнча ЛДРга кылмыш жазык кодексинин 161-беренесинин 4-бөлүмү менен 2 эпизод боюнча айып тагылган. 1-эпизод боюнча мамлекеттик айыптоочу аны 15 жылга эркинен ажыратууну жана 2-эпизод боюнча өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Сот материалдарды карап чыгып, аны өмүр бою эркинен ажыратты. Буга чейин Ысык көл районунда 13 жаштагы кыз 2 жыл мурда өгөй атасы зордуктаганын айтканы маалымдалган. Маалым болгондой, 2018 жылы 28 октябрда Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгына Чолпон атадагы балдар борборунан арыз түшкөн. Анда 2005 жылы туулган Азиза аттуу кыз 1962 жылы туулган Элдер аттуу өгөй атасы тарабынан зордукталганы айтылган. Иликтөөчү топ жабырлануучу кыздан маалымат алган учурда ал Ысык көл районундагы үйлөрдүн биринде 1976 жылы туулган апасы Айнура жана өгөй атасы менен жашагандыгын билдирген. Июнь айынын башында өгөй атасы апасы үйдө жокто күч колдонуп зордуктаган. Андан кийин экинчи жолу 2015 жылдын 29-июнунда Түп районунда туугандарыныкына конокко барган учурда зордуктаган. Аталган факты боюнча кыздык белги качан жабыркагандыгын текшерүү үчүн 2018 жылдын 29-сентябрында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгы 10 октябрда чыгып, кыздын кандайдыр бир жаракат алгандыгы тастыкталган эмес. Бирок Азизанын кыздыгы жабыркагандыгы аныкталган. Бирок ал качан жабыркагандыгы такталган эмес. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинин 4-бөлүмү менен кылмыш иш козголгон. Өгөй атага айып тагылып, соттун чечими менен камакка алынган. Жабырлануучу Азиза 6-класска чейин Ысык көл районундагы мектептердин биринде окуган. 2017 жылдын ноябрь айында Чолпон атадагы балдар реабилитациялык борборунда дарылануудан өткөн. 2018 жылдын 4-октябрында Чолпон ата шаарындагы балдар үйүнө которулган. Булак турмуш KG. Фарид Ниязовдун үстүнөн кылмыш иши козголду. ИИМ Чегирткеевдин арызы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки иликтөө иштери жүрүүдө. 2019 жылдын 20 мартында Кыргыз Республикасынын ИИМинин тергөө кызматына Жаран Чегирткеев кайрылып, 2010 жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Фарид Ниязов менен башка комиссия мүчөлөрү 2017 жылы кызмат абалынан кыянат менен пайдаланышып, врачтардын Сочиге апрель окуяларында жабыркаган адамдардын дарыланышы керектиги тууралуу көрсөтмөсүнө карабастан алардын дарылануусунан баш тартышып, саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебине которулган дарылоо үчүн делген 200 000 сомду кайтарып алышканын, ушуга байланыштуу анын ден соолугу начарлап, моралдык азап чеккендиги үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча арыз менен кайрылган. Жогорудагы арыз 2019 жылдын 20 мартында Кыргыз Республикасынын ИИМинин маалыматтарды каттоо журналына катталган жана материалдар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жиберилген. Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Чегирткеевдин арызын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, жазык кодексинин 320-беренесинин 4-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал эми башкы прокуратура бул материалды ИИМдин тергөө кызматына сотко чейинки иликтөө жүргүзүү жана юридикалык баа берүү үчүн өткөрүп берген. Жогорудагы кылмыш иши боюнча Ички иштер министрлигинде ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Булак ИИМдин басма сөз кызматы. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында миграциялык амнистия жарыяланды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууга 22 апрелге чейин гана уруксат берилет. Кара тизмеге киргендер жана Россия Федерациясынын аймагында мыйзамсыз жүргөндөр бул мүмкүнчүлүктөн кантип пайдалана алат? Алгач кара тизмеге киргендерге токтололу. Баарына эле мунапыс берилбейт. Кара тизмеден кимдер чыга алат?
Россия Федерациясына кирип чыгуу тартиби тууралуу федералдык мыйзамынын 26-беренесинин 4 жана 8 пункттары боюнча Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган жарандар кара тизмеден чыга алат. Мында акыркы жолу административдик жоопкерчиликке тартылган күндөн тарта чет элдик жаранга Россия Федерациясына кирүүгө 3 жылга тыюу салынат. 4 пункт. Россия Федерациясынын мыйзамына ылайык Орусия аймагында 3 жыл ичинде 2 же андан көп жолу административдик мыйзамды бузганы үчүн жоопкерчиликке тартылгандар. 8 пункт. Акыркы жолу Орусиянын аймагында жүргөндө миграциялык каттоого турбай убактылуу жүрүү мөөнөтү 30 күн ичинде Россия Федерациясынан чыгып кетпегендер. Мында мыйзамды бузган чет өлкөлүк Россия Федерациясынан чыгып кеткен күндөн тарта 3 жылга кара тизмеге кирет. Бул жарандарга Орусиянын аймагында 2019 жылдын 1-майынан тарта кирүүгө кеңеш берилет. Кара тизмеден кимдир чыга албайт. Россия Федерациясына кирип чыгуу тартиби тууралуу федералдык мыйзамынын 26-беренесинин 2, 9, 10 пункттары жана 27-беренесинин бардык пункттары боюнча кара тизмеге киргендер бул мунапыстан пайдалана албайт. 26-берене 2 пункт. Өзү тууралуу же Орусияда жүргөн максаты тууралуу жалган маалымат айткандар. 9 пункт. Россия Федерациясы үчүн ишмердүүлүгү ылайыксыз деп эсептелген чет элдик же эл аралык бейөкмөт уюмдарда иштеп же алар менен байланышы барлар. 10 пункт. Экстремисттик террордук уюмдарга тиешеси барлар. 27-берене. Мында пункттар өтө эле көп. Биз кыргызстандык мигранттарга тиешелүү болушу мүмкүн деген жерлерине гана токтололу. Депортация болгондор. Орусиянын же башка өлкөнүн аймагында атайылып жасаган кылмыш үчүн соттуулукка алына электер. Жасалма документти колдонгондор. Акыркы жолу Орусияда жүргөндө салык айып пулдан качкандар жана депортацияга байланыштуу чыгымды толук бойдон төлөп бербегендер. Акыркы ирет Орусияда жүргөндө коомдук тартипти бузганы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылгандар. Орусияда акыркы жолу жүргөндө 3 айлык каттоого туруп, бирок андан ары документти тууралабай мыйзамсыз түрдө жарым жылга чейин жүрө бергендер. Орусиянын сот органдарынын өз алдынча чыгып кет деген чечимин аткарбай койгону үчүн кара тизмеге киргендер. Ушул беренелер менен кара тизмеге киргендер тыюу мөөнөтү бүткөнгө чейин Орусияга кире албайт. Адатта чектөө 3 жана 5 жылга болот. Эми ушул тапта миграциялык мыйзамдарды бузуу менен Орусиянын аймагында жүргөндөргө токтолобуз. Миграциялык мыйзамдарды бузгандардын баары мунапыс алат. Алар 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз Орусиянын аймагынан чыгып кетип, каалаган маалда кайра Россия Федерациясына кайта алат. Айыпка жыгылбайт, кара тизмеге кирбейт. Маанилүү жагдай. Россия Федерациясынын аймагынан чыгып баратып, буга чейин сизге салынган айып пулдарды сөзсүз төлөшүңүз керек. Азыр Орусиянын аймагында жүрүп, бирок Кыргызстанда издөөгө алынгандар Россия Федерациясынын соту өз алдынча өлкөдөн чыгып кетти деп чечим чыгарганына карабай, Орусияда жүрө бергендер миграциялык мунапыска илинбейт. Маалымат булагы Калыс медиа. Путиндин мамлекеттик сапары учурунда кол коюлган документтер. Документтерге кол коюу аскердик кызматташуу, экономика, билим берүү, спорт тармагы менен дин жаатында болду. Бишкекте Кыргызстан менен Россиянын президенттери Владимир Путин жана Сооронбай Жээнбековдун 28 мартта сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Андан тышкары төмөндөгү документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы 2012 жылдын 20 сентябрынан Кыргыз Республикасынын аймагында Россиянын бириккен аскердик базасынын статусу, жайгашуу шарттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы протокол. Аскердик фелдигердик почта байланышы жаатында кызматташтык жөнүндө Кыргызстан менен Россия өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашуу, мунай жана мунай затты жеткирүү чөйрөсүндө кызматташтык жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол. Кыргызстандын экономика министрлиги менен Россиянын экономика министрлигинин ортосундагы соода экономикалык кызматташууну активдештирүү боюнча өз ара иштешүү жөнүндө меморандум. Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматы менен Россиянын интеллектуалдык менчик боюнча федералдык кызматынын ортосундагы ПАЦИЧ патенттик издөөнүн маалыматтык издөө системасына кирүүгө уруксат берүү тууралуу макулдашуу.
Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги, Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы менен Россиянын транспорт министрлиги, Россия темир жолдору ачык акционердик коомунун ортосунда Кыргызстандын аймагындагы темир жол тармагын өнүктүрүү долбоору боюнча кызматташтык жөнүндө меморандум. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен Россиянын агартуу министрлигинин ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргызстандын жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги менен Россиянын спорт министрлигинин ортосунда дене тарбия жана спорт тармагында кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен Россиянын адамдын бакубаттуулугун жана керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо тармагын көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматынын ортосундагы эл аралык медициналык санитардык эрежелерди киргизүү жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен Россиянын улуттар иши боюнча федералдык агенттигинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандум. Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети менен Россиянын Газпром ачык акционердик коомунун ортосундагы мунай-газ тармагындагы инвестицияга тийиштүү жол картасы. Россия Кыргызстан өнүктүрүү фондусу менен Россиянын Түз инвестициялар фондусунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргызстан менен Евразиялык өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2019-2021 жылдарга кызматташтык жөнүндө жол картасы. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ассоциациясы менен Россиянын ректорлор союзунун ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргызстандын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы менен Россиянын президентинин алдындагы эл чарба жана мамлекеттик кызмат академиясынын ортосундагы өз ара түшүнүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум. Эске салсак, 2019 жылдын 28 мартында Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга бир күндүк мамлекеттик сапар менен келди. Анын келишине карата Кыргызстанда эки тараптуу жолугушуулар, форумдар, иш-чаралар уюштурулду. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Интернет айдыңында Владимир Путиндин жанында тилин көрсөтүп түшкөн Чыңгыз Айтматовдун небереси кызуу талкууланып жатат. Сүрөттөгү сүймөнчүк бала тууралуу маалымат алуу үчүн Супер Кежи порталы Роза Айтматовага байланышты. Ал сүрөттү көрүп алып аябай күлдүк. Анан баарыбыз тең аны жөн турбайсыңбы деп жемеледик. Ал Элдар Айтматовдун уулу. Аты Сулайман, 5 жашта. Негизи өзү аябай тынчы жок, тентек бала. Владимир Путиндин жанында сүрөткө түшүп жатканда тилин көрсөтүп жатканын байкабай калыптырбыз. Кийин атасы аны байкап калып Сулайманды жанына тургузуп алган экен. Бирок ага чейин эле сүрөткө тилин көрсөткөн бойдон түшүп калыптыр да. Кичинекей тентек да ким менен сүрөткө түшүп жатканын деле түшүнгөн жок. Эмнеге тилиңди көрсөттүң десек, ыйлап экинчи антпем деп коет дейт Роза Айтматова. Кечээ 28 мартта Кыргыз өлкөсүнө Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик сапар менен келип кетти. Сапардын алкагында ал Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен Чыңгыз Айтматов атындагы үй-музейге да барышкан. Анда президенттер жазуучунун үй-бүлөсү менен баарлашып, жазуучунун уулу Элдар Айтматов музей жөнүндө, залкар жазуучунун өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берген. Мындан кийин эки президент улуу жазуучунун үй-бүлө мүчөлөрү менен сүрөткө түшүшкөн. Маалымат булагы Супер Кежи.